Достор, бул тикен эмне кызмат аткарат? Ассаламу алейкум, урматтуу Багастырык Кыргызстан каналын көрүүчүлөр, кутман күн. Бүгүн 6 февраль. Туугандар, мынау көчөттүн астына тигилген көчөт. Негизи тагыраагы көчөт ушунун астына тигилген. Бул жаңы тигилген баг үчүн, көчөт үчүн энелик милдет аткарат. Мына ушул эксперименталдык сыноо бактабыз. Мына ушундай ыкма бар, энелик милдетти аткара турган. Бир эле тикен менен эмес, башка дарактарда болушу мүмкүн. Табигый шартта тандалып алынган кээ бир ушундай бадал сымал өсүмдүктөрдүн астына көчөт тигип чоңойтушат. Биздин мына ушул энелик милдетти аткарып аткан нерсе тикен мына ушул көчөттү 5 жашка чейин чоңойтты. Мына ушул 5 жаштагы гилас көчөт. Биринчиден бул нымдуулук менен сактайт, экинчиден азык берип турат, үчүнчүден бул малдан же башка нерседен сактап турат. Ошол максатта тигилет. Астындагы топурагы сиздерге көрсөтөйүнбү? Мына ушундай топурак. Балким үстүндө бир аз топурак болушу мүмкүн. Почти 95% ушундай майда шагал. Балким буга цемент кошуп аралаштырып куйса, балким кармайт. Муну эгер жакшылап каза турган болсок, асты бүт эле таш. Ушундай шартта ушул тикен көчөттүн тамырын кызытып жибербестен нормалдуу абалда карма берип турат. Ошол максатта тигилет. Нымдуулукту сакташ үчүн. Эгерде сиз бир ишти кылып аткан болсоңуз, сиздин кылган ишиңиздин 90%-ин өзбекче айтканда маамасын мына ушул суу чечет. Проблема көйгөйдү кылып аткан ишиңизде 90% ушундай болот. Мынакей, мына ушул бакты 5 жашка чейин чоңойтуп берди. Эми bundan буяка эгер көчөткө мешайт берсе, анда алып койсо же ачып койсо болот. Мына бул жагынан өтө албайбыз азыр. Көчөттү тергенде эме болушу мүмкүн. Астына кадимкидей билесиздер, мен постоянно астына ушундай таштарды жаап коем чөптөрү менен. Азыр бир көрсөтө турган нерсе, ушул эле катарда таштуу жер. Бул жерде 2 күн суу ичпей кала турган болсок, кадимкидей ушул катар суу сап баштайт. Ушул эле катарда мына көчөт кургаган. Кургаганын бир эле себеби бар. Бул суусуздуктан кургап калган. Суу жетпей калган жакшы, ошондуктан бул жерде кургап калган. Анткени мында энелик тикенектер же эне бак жок. Көрдүңүздөр туугандар, энелик милдет кандай кызмат аткарарын. Эгерде сиздерде дагы адыр жерде, таштуу жерде, же болбосо тосук эмес жерде, мал аралай турган жерде кошумча тикенди кошуп, чоңойгондон кийин алып салса болот. Мына ушундай таштуу жерде дагы сонун көчөттөрдү өстүрүп жетиштирсе болот туугандар. Гиласты билесиздер, сууга аябай талапчан, тамыры өтө терең кетпейт. Ошондуктан гиласка суу жетиштүү жерде өстүрсөк жакшы болот. Гилас ысыкты дагы жакшы көрөт. Бир жакшы жери бар таштын. Элдикиден бир 10 күн, 15 күн алдың бушат. Эгерде ысык жерде болсо, андан дагы жакшы. Демек сиз базарга эң биринчи мыкты сапаттагы гиласты жетиштирип чыгара аласыз. Ошондой артыкчылыктары дагы бар. Кемчиликтерин көрсөтүп кеттим. Эгерде жериңиз таштуу боло турган болсо, ушундай ыкмаларды пайдалануу керек. Өткөндө ушул боюнча да видео тарткам. Көчөттүн астын самандоо, мындайча айтканда мульчалоо боюнча айтканбыз. Чөптөрдү коюп, үстүнө таштарды коюп атабыз. Же болбосо жанагы энелик милдетти кошо жасаш керек болот. Сиздер менен Багастырык Кыргызстан каналы болду. Туугандар, тынч аман болуңуздар.